Так, эже бул жерде жакшы, өзүңүз азыр өпкөңүздү. Чыңгызбек Кенжебаев 5 жылдан бери Баткен облустук кургагучулук менен күрөшүү борборунда дарыгер болуп эмгектенет. Ал эмгек жолун баштаган кезде айлык акынын аздыгы жана медициналык жабдуулардын эскилиги жеткендиктен иштегенге тоскоолдуктар болгонун жашырбайт. Азыр болсо мамлекет тарабынан медицина тармагына көңүл буруу жакшырганы, аны менен катар айлык маянанын жогорулашы, жаңы бүтүп келген дарыгерлердин ишке болгон кызыгуусун арттырууда дешет. Биринчи жумушка келгенде мен эсимден кетпейт. 5-6 миң тегерегинде айлык алчумун. Ал айлык бир продуктаңа жетсе, жол акыңа жетпейт. Жол болсо кандайдыр башка жумуштар жасасаң ошолорго жетпей көп кыйналчу элек. Аз айлыкка карабай ушундай сабыр кылып келдик. Мына азыр Кудай буйрса мынакей быйылкы эле жылдан 2 жолку айлык көтөрүлгөндөн азыр ошол эле эмеде иштеп атамын мен. Ошол эле өзүмдүн кызматымда иштеп атам. Айлыгым азыр Кудайга шүгүр 20 миңден өйдө болуп калды. Баткен облустук кургагучулук менен күрөшүү борборунун дарыгерлери эмгек акыны буга чейинки алып жүргөн суммадан 50% көп алышууда. Аны менен катар эмгек өргүсүнө төлөнүп берилүүчү каражат мурдакы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. Маселен, Бурул Назарова 30 жылдан ашуун убакыттан бери медайым болуп эмгектенет. Ал кезектеги эмгек өргүсүнө чыгып, төлөнүп берилген акча башка жылдарга караганда ден соолукту чыңдоочу жерлерге барып эс алып келүүгө жеткенин айтат. Азыр мурда отпускной менен айлыкты экөөнү бириктирип 30 миң отпускной алат элек. Азыркы көтөрүлгөнүгө байланыштуу 50 миңден ашык болуп калат да, алдык. Быйылга айлык көтөрүлгөнүгө бир эс алып келейик деп Ысык-Атага барып 10 күн өзүбүздүн ден соолугубузга карап дем алып келдим. Эмгекке акы төлөөнүн жаңы шарттары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлеринин кызматтык маянасын жана эмгек акыны эсептөө үчүн негиз болуп саналган 7040 сом өлчөмүндөгү минималдуу базалык ставка белгиленген. Бүгүнкү күндө Баткен облусундагы 5000ден ашуун медицина кызматкерлери 50% көтөрүлгөн маяна алышууда. Медицина кызматкерлеринин айлыгы 50% өстү. Мисалы, үй бүлөлүк дарыгерлер мурда 15 миңден 20 миңге чейин айлык алып келген болсо, азыр ушул токтом күчүнө киргенден кийин 20 миңден 30 миңге чейин айлык алышууда. Ал эми орто медициналык кызматкерлер, медайымдар, булар мурда 7 миңден 13 миңге чейин алып жүрүшкөн болсо, азыр 15 миңден 20 миңге чейин айлык алышууда. Жыл башында социалдык тармактагы кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлгөн. Август айынан тарта башка тармактагы кызматкерлердин да айлык маянасы жогорулайт. Тагыраак айтканда, быйыл жаңы жылга чейин бардык тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларына кошулмакчы. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.